Assalamu алейкумдар, урматтуу мекендештер. Кандайсыңар? Жакшыбы ден соолуктар? Мен кайрадан Зак күчүмөн. Сиздерге богул депутаттардын эмеси болуп турбайбы, шайлоосу жакында, 17 ноябрда. Анан биринчиден ушу Саныр Кожоевичке жана Камчыбек Ташиевке кайрылат элем. Ушу депутаттарды азайтсаңыз жакшы болот эле. Өзүңүздөгү кыйын мыкты кыйындын кыйыны, акылдуу, иштерман, буту колу тынбаган, тили да тынбаган, ошого жараша иштей турган депутаттар тапсаңыз жакшы болот эле. Канча жылдан бери уже 33 жылдан бери депутаттар 120 депутат болуп келатып, бул жакында эле өзүңүз 21-жылы президент болгондон бери 21-жылдан беричи депутаттар 90 депутатка 30 депутатты кетирип 90 депутат болуп калган да, азайып калган. Эми азыр 60 дагы эмес, 30 дагы эмес, ар бир областтан бирден депутат калтырсаңыз, Кыргызстанга өзүңүздөй иштей турган, Камчыбек Ташиевдей иштей турганчы, ушундайларды калтырсаңыз жакшы болот эле. Мындай айтканда, жөн эле креслодо отуруп эле, мындай эле тилдерин сайрата бербейчи, элдерге да жакпайт тур. Комментариймен окуп чыктым да, өткөндө өзүңүз сүйлөбөдүңүзбү? 17 ноябрда буюрса болот жакында депутат шайлоо депчи. Анан бул Кокуловго окшогон депутаттардын кыйындары болсо, силердей кыймылдап жүрөт да, сиздей кыймылдап кыдырып Кыргызстан баарын любой. Анан могул Куклов сыяктуулардан жана өткөндө тиги эмеле Нуржигит Байкебес чыгып кетти депутат жагынан. Самый Кожо, жанакы Акай деген да бирөө бар го, Жанар Акаев деген. Ошондой сыяктуу кыйын депутаттар бар, Улукбек сыяктуу, Идрис сыяктуулардан бир жетөөнү тапсаңыз эле нормально иштемек да, элдерге көрүнүктүү таанылып калган сыяктуу. Анан элдердин баары эле ушу депутаттар азайтпайсыңар деп атышат. Мен да айтып кетейин дедим, бир ооз чыгыпчы, сиздерге жетет деген ниеттемин. Канча деген оң колдоруңар бар мына иштей турган. Жана элдерден кат келсе да жетпей калып атпайбы, жана оң колдоруңар жеткизбей коюп атабы, каттар жетпей калып атабы, мэрлер дагы, губернатор, министр, айыл өкмөт, аким деп айтчу элем го жана. Жол министри, анан мэри, губернатор ошолорду алмаштырып тургула. Мындай 3 ай срок берип тургула, мына правила менен. 1 жыл, 2 жылга чейин дайын жок отуртуп, мындай иштебеген адамдарды койбой ак местолорго, жакшы адамдарды койсоңуз жакшы болот эле. Мындай айтканда, мэрлерди ар бирөөнү которуңуз, губернаторго, акимби, айыл өкмөтпү. Негизи окуута жүргөндө деле биринчи окуучу болуп баштайсың, анан мугалим, анан завуч, анан директор, анан кийин айыл өкмөт, аким, министр, анан кийин премьер-министр, анан президент болот го туурабы? Аким деген депутат, анан министр, анан премьер-министр, анан президент болот го, ошол сыяктуу эле. 7 адам болсо жакшы болот эле, өзүңүзгө окшогон мыкты адамдардан. Ошондой адамдарды жакшылап изденип, ушу 1 айдын ичинде так жана Кукуловго окшогондорду койсоңуз жакшы болот эле. Ошо ар бир мэрини, акимдерди, айыл өкмөт, министр, мэрлер бүт губернатор баарын которуп тургула. Улам сайын, ай сайын, 3 ай сайын, 6 ай сайын. Өзүңүз деле ал жарым жылда, 1 жылда деле сонун результаттар көрсөттүңүз го, ошол сыяктуу эле кыйындарды, акыллууларды таап туруңуз, иштермандарды, жөн эле тилин сайраттырып креслодо отургуза бербей, нормально иштей турган адамдарды. Анан кийин могул аралашма видео кылып да кылып кетейин могу. Станцияда турбайбы жанакы кызылчалар, арты теги Киело базарга чейин станциянын кызылча заводчу, сахарный. Ошол кызылчанын да эртерээк таразаларын ушул жакта да элдер байкап айтат да, тарткан кишилер жок болуп атат дейт. Ушул жакта да көңүл буруп койсоңуз жакшы болот эле. Таразалар эмне жанакы шефтери эмете албай аткан го дейм, очередке турдуртуп, каар түшкөн кыш келген мына суук келип калды. Ошолорду эртең тезирээк быйыл кызылча көп дегенди уктум, жана германский уруктар жакшы дегенди уктум да. Кантта да турат, Люксембургка чейин артычы. Ошолордун баарын ордуна коюп, эртерээк бүтүрсөң жакшы болот эле ушу октябрь айында. Негизи сентябрдын ортолорунда башталган да кызылчачы. Негизи илгери 15-20 жыл мурун октябрдын баштарында башталчу эле да. Анда кыш деген декабрда келчү эле да, азыр ноябрь ар кандай маалда келип калбадыбы, заман өзгөрүлгөнгө. Ошон үчүн Саныр Кожоевич, анан могу элдерде эметип атат жанакындай кызыл китеп бар го, жер участок алганда жер маселе жана үйлөрдү чечип бербейсизби кызыл китебин дегенде проблемалар чыкты го. Ошолор боюнча дагы көп область, райондордон байкайм да. Ошолордун да айылдарында жүргөн жана кызыл китептер бүтпөй аткан адамдарга да көңүл буруп койсоң жакшы болот эле. Жана элдерден кат жетпей калып атат го дейм, оң колдоруңар жеткиздирбейчи. Ошолорду жакшылап карап коюңуз, ошолордо көңүл буруп, анан могу элдерде айтып атат продуктылар боюнча да. Дүйнөсү негизи кымбаттайт. Кымбаттаганда Кыргызстан деле кымбаттайт деп айтчу эле го, бүт нерсе кымбаттап атпайбы 20 жылдан бери. Анан ошо дүйнөсү арзандайт экен жакында, ошолорду айтып коебузбу элдерге? Ыйлап атышат атпайбы кайгырыпчы. Ошо продукт арзандаса экен, мал арзандаса экен, үйлөр арзандаса экен, бензиндер бүт любой нерселердин барчы. Анан бул автобустар да 40 сомго чыгып кеткен турбайбы, ошолор дагы. Бул элдерде азыр байлар деле бар дачы просто. Анан кийин жана 20 сом бойдон калса жакшы болмок дейт да, анан ошол жактарын жакшылап көңүл буруп койсуңарбы? Анан кийин сиз жакшы деп атасыз, элдин баары жамандаса делечи. Бирок сиздей президент болду, 7-чи президент деле болбош керек да мындайын. Ушу сиз эле калыңыз өмүр бою президент болуп, элге кызмат кылып, жакшы иштер бүтүрүп атасыңар дегендей. Ошо айта турган кеңешим. Мен Зарылбек Зак күчүмөн. Саламаттаңыздар, эмки видеодон жолугушкачы.